жасайды күнді естіп тура сүйінің гүлзарында мені бұлттардай жүрек ерткен ырларды Окей радиосынан угуңуздар. Mekенimizde saat 18. Ünlülük Okey Radyosu. Çaralanıp salgın için Babamdın bolçu şeri Ден соолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз. Кутмандуу кечиңиздер менен кадырлуу замандаштар, бардык сүйүктүү угармандарыбызга салам. Достор, баарыңыздарды ушул кирип келе жаткан кечте Кутман кечиңиздер менен кирип келе жаткан деп салам айтам. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Дүйшөмбү күн 18 саат 00 Демек Окей радиосу ар бир угарманыбыздын ден соолугуна кам көрүп, ар бир угарманыбызды туура жашоо образына үндөчү учур. Бүгүн 19 апрель, мынакей акырындык менен жаздын 2-айындагы соңуна чыгаралы деп турган чагыбыз. Анан буюрса кийинки айдан баштап биз жайдагы эс алуу, эмгек өргүүсүн айтыр бардыгын пландаштыра баштайбыз. Пландаштыруу эрте башталсын. Эгерде көлгө барам, чет жакка чыгам десеңиз, азыртан капчыкты калыңдай бериңиз деп айта кетейин. Достор, алдыда биз туура тамактануу тууралуу сөз кылабыз. Акыркы учурда бул социалдык тармактарда эсибизде 5000 сом менен бир адам жашайт дегенде укмуш уудуу чыкты. Азыркы күндө бүгүнкү күндүн жаңылыгы бөтөлкөдөгү сууларды ичпегиле, ал зыян деп атат. Мынакей анда эмнени ичиш керек деген суроо, анда эмнени жеш керек деген суроо. Негизи эле туура, бирок арзан тамактанууга мүмкүнбү? Мына ушул тууралуу биздин бүгүнкү 1 сааттык эфирибиз бардык угармандарыбызды чакырам. 0705 53 16 64 сандары кызматта. 0705 53 16 64 WhatsApp номерубуз кызматта. Жазыңыз, мүмкүн сиз ашыкча салмактан арыла албай жүргөндүрсүз. Мүмкүн сизде өтө оорусу, ашказан оорусу пайда болгондур. Мүмкүн бооруңуз жакшы иштебей жаткандыр. Айтор, көп оорулардын тамыры бул туура эмес тамактануудан эмес. Мен алдыда дагы ушул маалыматка токтойм. Ошондуктан бизге суроолор болсо жазыңыздар. Бүгүн төрүбүздө бизде балпайган, чоң, килейген тажрыйбалуу врач диетолог эжекебиз төрүбүздө. Жазыңыздар, биз күтөбүз жана чалсаңыздар болот. Шаарыбыздын коду 0312, студиябыздын сандары 91 19 19. Бир музыкалык кыргак менен саатыбызды ачып алалы. Эрлан Андашевден Уяласыңбы? Биз олтурган гүл бактан чексиз нур чачкан, сезимдерге оролгон суйт, сени менен гүл бакчам, сага болгон ак сүйүмдү армасам, сен уяласаң, алан сайын сүйүм артып, бир өзүмө тартылам.
FM 100,5, Ысыкөл FM 88,8, Токтогул FM 88,3, Талас FM 89,8, Нарын FM 87,5 жыштыктарынан уга аласыздар. Окей радиосу үй бүлөлүк радио. Дагы бир жолу кутман кеч бардык сүйүктүү досторубузга салам айтабыз. Достор, бүгүнкү эфирге кош келиңиздер. Жогоруда теманын четин чыгара кеткен бүгүнкү тема менен тааныштырсам, туура, бирок арзан тамактанууга мүмкүнбү? Азыркы учурда интернет булактарындагы кайсы гана жерде болбосун, мына мен эч нерсе кылбай эле арыктадым, мына мен эч нерсе кылган жокмун деп туруп, анан атайы ошол тамактануу боюнча тренерлер пайда болуп атат. Бул жагы ПП деп келебиз. Туура тамактануу абдан өрчүп турган учуру бир чети карап туруп кубанасың. Ооба, бул адамдардын демек аң сезими менен, акыл эси менен баардык колун баягы өзүн колго алып туруп, мен ден соолугума көңүл бурам дегенине. Бир чети бул жаатта бизнес дагы бар экенин унутпайбыз. Анан негизи эле туура, бирок арзан тамактанууга мүмкүнбү? Көбүнчө туура тамактануу дегенде эле койчу, жанагы кешүүңдүн килограммы 1000 сом дегенди угасың го. Бирок чындыгында туура тамактануу мүмкүнбү, бирок арзанга? Биз алдыда бул тууралуу кенен сөз кылабыз, анан угармандарыбызды чакырабыз. Ал эми бүгүнкү төрүбүздүн коногун тааныштырсам, ажайып жаркыраган сонун эжекебиз Улуттук балдар жана энелерди коргоо борборунун дарыгер диетологу Кадыралиева Эркайым Калыковна эжекебиз төрүбүздө. Кутман кечиңиз менен. Саламатсыңар. Кандай жетип алдыңыз? Жакшы. Ден соолугуңуз, иштериңиз? Жакшы, рахмат. Сиз менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Атыңыз да сонун экен, Эркайым деп. Ким койгон Эркайым деп? Чоң атам койгон. Эрке кыз болуп туруп керек үйдө. Эки үйдүн ортосунда эркелеп өссүн деп. Жакшы, түшүнүктүү. Анан ошо атыңызга затыңыз жарашып эркеледиңизби? Буюрса, жакшы эле эркеледик. Жакшы. Дарыгер диетолог дегенде мен көбүнчө жаш айымдарды көп көрөм. Сиздикин көрүп, анан эженин тажрыйбасы аябай чоң болуш керек деп, анан дароо эле кубандым. Эфир демек сонун кызыктуу болот деп. Канча жылдык тажрыйбаңыз бар бул жаатта? Бул жаатта өзүм мен мединститутты бүткөнмүн, педиатрия факультетин бүткөм. Анан акыркы бир 20 жылдан бери мен ушу балдардын тамак ашы боюнча, чоң адамдардын ушу тамакты ылгап жөө боюнча, кыскасы диетология боюнча иштеп келатам акыркы 20 жылдын ичинде. Бир топ болуптур да, аябай эле бир топ болуптур. Жакшы, көбүнчө биздин күрөшүп келаткан темалардын эң баягы орчундуу темалардын бириси бул. Жакшы. Чындыгында туура тамактануу дегенде айымдар көбүнчө арыктайм же кантип, тескерисинче мырзалар кантип толом десе, айымдар кантип арыктайм десе, кээ бир адамдар тилекке каршы ден соолугунан айынан анан тамакты илгеп, ылгап жеш керек болуп калат. Бир аз маалыматты карай турган болсок, эмне себептен мен бул теманы тандадым? Туура эмес тамактануу боюнча өлүм эң эле көп катталган өлкөлөрдүн катарында Кыргызстан 3-орунга турганбыз. Биринчи кезекте Германия турса, 3-орунда Кыргызстан турду. Баягы атың чыкпаса жер өрттө дегендей, туура эмес тамактануу боюнча. Анан эмнеге дегенде, эми окумуштуулар толугу менен айтпаптыр, бирок мен өзүм ойлоп коем, биз тамакты ылгап, түрдүүлөп жегенди билбейт болушубуз керек деп. Анан ал жөнүндө сөз кылганда эле ошол мен эфирге даярданып бир нече адамдардан сурасам, кайдан алган пенсиябыз 3000 сом болсо, анан ошол ун алганга, нан жасаганга жетсе болду деп сүйүнөбүз дегендерди угасың. Көп жакшынакай зарплата, айлык майнасын алып иштегендерди көрүп туруп, анан алар айтат, убакыт жок, колго эмне тийсе ошону жейбиз дейт. Анан карап туруп таң каласың да. Анда ошо сизге суроом биринчи эле, Эркайым эжеке, тамактануу жөнүндө айтып берсеңиз, туура тамактануу бул эмне негизи? Бул сөзсүз эле жанагындай адам тиштенип, диетага отуруп, тим эле өзөрүп жүрүш керекпи? Жок, акыркы убакта, Айнура, чын айтсам, көпчүлүк адамдар баягы ден соолугу бузулгандан кийин, ден соолугу бузулган адамдарды көрүп, уже түшүнө башташты. Мунун баары кайдан келип чыгып атат? Биз экология дейбиз, экология өзүнчө кетип атат, атмосферабыз бузулуп, там ар кандай завод, фабрикалар туура эмес иштеткен айынан. Экинчиден баягы биздин тамактануу маданиятыбыз кичине мындай аксап аткан учурда, азыр чынын айтсак, өзүң көрөсүң, көрүп билип жүрөсүң, биздин той аштарыбыз көп, столдорго эмнени гана койбойт. Ошонун баарын эмне үчүн ошол күнүмдүк баласына, картаң энесине, атасына берсе болбойт ошол тамакты. Биз столго жайнаткан балыкты, икраны, салаттын түрлөрүн, ошон үчүн жемиш, мөмө жемиштердин баарында ошондо карап отуруп кичине капа болосуң да,
Анан биз эмнеге таарынышыбыз керек экен? Ошолордун баарын башаламан жеп алып туруп, анан баягы анан семирет адам, эски оорулар болсо козгойт, анан кийин кайдан анан. Бирок акыркы убакта айтып атпаймынбы, адамдар ошонун баарын көрүп кичине баягы өздөрүн тартып, кичине баягы кечкинде тамак жебей, баягы ылгап жеп кичине калган учур азыр бир жагынанчы. Бирок ошол эле учурда бизде студенттерибиз бар, мектеп окуучуларыбыз бар, баягы үйүндө жолдошу жок же болбосо мындай жалгыз бой жашагандар бар. Жумуш азыркы биздин жашоонун ритми абдан ылдамдыкта кетип атат да, даже тамак алып бышырып жегенге убактыбыз жок. Айтпаңыз, ооба. Ошон үчүн биз жанагы фастфудтарга, баягы ар кандай бат эле бышыра турган тамак ашка биз качырып атканыбыз ошолдон, ошол убакыт өнүмдүү, убакыт өнүмдүү да. Айрымдары чындап эле өзүнүн ден соолугуна көңүл кош карайт. Көпчүлүгүбүз эле баягы билип турсак дагы, карды толсо болду. Ооба, билип турсак дагы бирок ошону болбой эле жейбиз, ошону ичебиз. Анан кантип денсе соолук бузулбайт. Теги эле туура тамактануу деген бул өзү баягы рационалдуу тамактануу деген сөз да. Булчу рацион деген сөздүн өзү эле баягы латын сөзүн алып көргөндө разумно деген сөз экен да. Бул акыл менен тамак деген сөз экен да, кыскасында. Биз ошо акылыбыз менен тамактансак, туура тамактансак, биз эч кандай ооруга чалдыкпайбыз. Эми төмөндө айтып кетем кандай кылыш керек экенин. Ушул жерден эле сурагым келип турат да. Мисалы тамактануу акыл эс менен деп едиңизби? Мисалы баардык 20 жаштагы адамдардын тамактануусу бирдей, 30 жаштагылардыкы бирдей болушу керекпи? Же бул адамдын жашоосунун образына жараша бөлүнүш керекпи? Туура айтасың, бул сурооң. Ооба, биз ошол эле бул тамактануунун бир өзүнүн принциптери бар да. Ошол принциптердин бирөөсү ченемдүү деп коебуз, ченемдүү деп коебуз. Ал баягы ошол кишинин жашына, аялбы, эркекпи, иштеген ишканасына, оор жумуштабы, жеңил офисный жумушпу, отуруп иштейби, же чоң заводдо иштейби. Анан адамдардын өзүнүн баягы индивидуальный өзүнүн организминде индивиддар бар да. Анан биздин жашап аткан региондун климатына дагы, суук жерби, ысык жерби, ошого жараша дагы баягы тамакты калорияны эсептеп жеш керек да, бир жагынанчы. Анан бул тамак азыктар бизге эмне үчүн керек? Тамак азыктарды биз организмге энергия алыш үчүн. Биз тамак жебесең, биз баспай калабыз. Биз энергияны тамак азыктардан алабыз. Ошол учурда тамак азыктарды биздин организмде жүрүп жаткан ар кандай зат алмашууларга, гормондорго, ошол ферменттерди баягы чыгарып бере турган, иштетип бере турган үчүн керек бул тамак азыктар. Аларды иштебесе, алар тамак жебесек, биздин организмибиз өчүп эле калат деген сөз да. Мындайча биз кыймыл аракет токтолот. Бул ошол учурда баягы белки, жыр, углеводы деп атпайбыз, ошол сыяктуу эле биз тамак азыктарды ошол жактан алышыбыз керек да. Анан энергия алат деп коелу тамак эмеден. Анан биз айтып кеткенде жана белок, майлар, булар бизге пластикалык материалдар. Үй курганда деле кирпич, цемент анан ылай курасың, ошол сыяктуу эле бизге дагы биздин организмге ошол белок, май, углеводдор ошол сыяктуу эле керек болот. Мисалы да, мисалы мен менен эле тең туш болгон башка эми экөөбүздүн зат алмашыбыз эки башка болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн, ооба. Мен кеңседе иштегендиктен менин зат алмашым башка, аныкы мисалы кара жумушта же дайыма бир балдарды карабы, же ошол сыяктуу болсо да башка болуп калат эмеспи? Ушундай учурда сенин күнүмдүк жеген килокалорийиң сарпталган килокалорийден канча көп болушу керек же аз болушу керек? Бул өтө айырмаланбаган учурда биз бирдей эле эмени коебуз да. Айрыкча биз айтып атпаймынбы, климатты эсепке алабыз, анан баягы иштеген шартты эсепке алабыз. Анан кыш, жайды эсепке алабыз. Ала турган болсок. Чүй областында бул жерде баягы жалпы эле алганда баягы мисалы үчүн 1-1-4 деп коебуз. 1 деген бул белок, бир ошо жеген тамагыңдын 1 бөлүгү белоктон, 1 бөлүгү майдан турса, 4 бөлүгү углеводдон турат. Ошол эле ушу эгерде ушул 1-1-4тү биз жыл бою баягы теги эле аял киши, эркек киши баарыбыз ушул
пропорцияны биз кармасак бизде эч кандай мындай бузулуу болбойт организмде. Анан кээ бирлер баягы бирөөсүн өтө ылдый кылып коет, же белок тамак азыктарын жебей калат, эт тамактарын, бирөө жалаңын углеводдорду жеп туруп алат, ошондо организмде бузулат. Анан баягы кышында мисалы үчүн боогу 1-1-4 алмашы мүмкүн, 1-2 анан 3 болуп калышы мүмкүн. Себептен сууктан баягы биз майлуу тамактарды, майлуу эт талап кылат, организмге. Ошону көбүрөөк бергенге туура келет да. Жайында тескерисинче биз майлуу тамактарды, майды азайтабыз дагы 1,05-0,7 барып калышы мүмкүн да, анан углеводдорду биз көбөйтүшүбүз мүмкүн да. Ошол жазында өзгөчө А витаминоз болгон учурда алашарыл бырт деп кыргыз элинде сонун айтып койгон ошол учурда организм тез ачка болуп көбүрөөк тамак талап кылат го. Бул учурдачы? Бул учурда биз тегиле бул тамактан биз эрежеси деп коебуз. 3 маал сөзсүз түрдө, анан эгер шарты болсо 5-6 жолу жеген өзү эң оптималдуу вариант да. Сөз деген эртең менен баягы эртеңки тамагыңды ичесиң, бир 30% где-то эртеңки тамак түзүшкө. Анан кийин ортодо шамшым этмейбиз бар, обед менен эмен ортосунда, түшкү тамактын ортосунда дагы бир баягы шамшым этмейбиз бар. Анан кефир болобу, алма болобу, жеңил тамак болобу. Ал 10%-тин түссө, обед дагы бар 30%-тин түссө, жалпы бир күндүк рацион эмесинен. Кечки тамак, анын ортосуна дагы бир баягы шамшым этмейбиз бар кечкеге чейин. Анан баягы кечки тамакта дагы бир 25%-ын кечки тамакка калтырабыз. Ошентип баягы туура бөлүштүрүп келгенде бизде эч кандай баягы бузулуу болбош керек организмде. Ошол учурда биз бул белок, май, углеводдордун дагы эмесин пропорциясын биз туура кармашыбыз керек. Ошо белокту күнүмдүк рационду биз 100% деп алсак, ошонун ичинен белок 15% түзүш керек. Андан барып майлар болсо бир 35% түзүш керек да. Ортосундагы жанагы биз шамшым эткендердин ортосунда бир 10% түзсө, кечки углеводдор ошо жалпы рациондун 50%-ын дагы эле болсо углеводдор түзөт да. Ошол пропорцияда биз туура мындай теңдеп турушубуз керек да. Жалаң эле 80% углевод болуп кетпей, же болбосо 50% май болуп кетпей, же жалаң эт жеп эле бир белок болуп кетпей, өзүбүз баягы колдон келишинче мынтип мындай граммдап айтканда 80-100 грамм белок, 80-100 грамм май, где-то 350-400 грамм жашылча жемиштер болуш керек. Ошонун эле тегерегинде биз эме кылсак, биз эч адашпайбыз. Жакында мисалы баарыбыз билебиз, Улукбек Марипов премьер-министр айтпадыбы, 5000 сомго бир адам жашай алат деп. Сиз буга кандай карайсыз? Эгерде ошол эле жерден туура тамактанууга мүмкүнбү ушундай акчага деп сурагым келип атат да. Ооба, бул 5000 баягы бир кишиге кеткен бул расход деп коелу. Ошонун ичинде баягы эти бар, бир 15 жумуртка жейт экенбиз, ошол 5000 бир айдын ичинде да. 1000 канча сомго эт жейт экенбиз. Бул бир адамга бөлүнгөн эме. Ошонун ичинде баягы эмелер да бар, светибиз да бар, ошонун ичинде тиги налогторубуз дагы бар, дагы башка расходторубуз дагы бар. Мындай эгерде адам жалгыз жашаса, өзүбүзгө эле кетирсек, ошол 5000ди кете тургандай түрү бар да. Бирок биз жалгыз жашабайбыз да. Чоң энелердин неберелерин багат. Ошо биз жалгыз жашабайбыз да. Ошо бир үй бүлөдө болот, бир эле адам иштеп калган үй бүлө бар да. Анда кыйынчылыкка бул жетпейт. Биз ар бир немеге деп атабыз, ар бир киши башына бала болобу, чоң болобу. Ар бир балдарга бир аз азыраак 4000, 5000ге жетпегенде, чоң кишилерге 5000ден өдөрөөк экен да. Ошондо ар бир адамга, бала болобу, картаң киши болобу, жашы болобу, студент болобу, ар бир үй бүлөдө бирок ошончо киши иштебейт да. 6 киши жашаса 30.000 болушу керек экен. Ошондой керек да. Ошон үчүн бул бир жагынан элдердин баягынтип эме кылгандары туура эмес. Эгер толук бардыгы жок эле дегенде 200 киши иштесе, 10 үчөдөн турган үй бүлө болуп, анын ичинен жоктон 3 киши иштеп берсе эле, анда эптеп чойсо болот. Баягы минимальный эме менен да жашасак болот да. Так бул бир кишиге эле алынган эме да, булчу. Орточо эсеп. Орточо эсеп да. Эми тамактын орду дегенде жогоруда сиз айта кетпедиңизби, бул бизге энергия бериши керек деп. Андан тышкары тамакты туура жегенде көбүнчө баягы курсагым тойсо болду деп жейбиз, же болбосо жок мага кандай пайда алып келет деп жейбиз. Жана эфирден тышкары сүйлөшүп калбадыкпы, ошондо чет жакка чыгып
операция алып келгенде ал жактагы дарыгерлер айтат, эмнеге сен бул тамакты жеп атасың деп, жанагы курсагым ачты десең, жок бул туура эмес, мага эмне берет деп жешиң керек тамакты депчи. Анысы кандай? Бизде бул нерсе көп өрчөгөн эмес. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, тамактын жашообуздагы орду. Иштеш үчүн жейбизби, жеш үчүн иштейбизби дегендей. Туура айтасың. Менен баягы педиатр болгон үчүн бир жагынан баягы балдарым менен көбүрөөк жүрөбүз. Биз ата энелерди эң баягы орчундуу больной вопрос суроолордун бирөөсү да. Сөз дегенде балдарым деп көчөдөн бараткан, сөзсүз түрдө башадан чыгып баратканда, мектептен бараткан сөзсүз түрдө ата энесин магазинге сүйрөп берет да. Анан көрүнгөн алып бер дейт да. Муну жейм деп бала ыйлайт, чыркырайт да. Ошону биз айтабыз, үйдөн тарбияла балдарыңды. Ошол тамакты жебейт дейт. Жебейт дейт, отказ кылат. Үйдүн тамагын жебейт дейт. Анан көп ушинтип эме алышат да. Муну жейм дейт. Анан муну ошону биз деген бала уже түшүнө баштаганда биз балдарды эми баягы төрөлгөндөн баштап эме калган тарбия бөлөк, анан бир эс акылына кире баштагандан баштап бул тарбия бөлөк да. Ошол балага отургузуп алып түшүндүрдүм. Сен айткандай, мону жейсиң. Эмне үчүн жейсиң билесиңби? Бул морковканын ичинде, сабиздин ичинде сени өстүрө турган витамин роста бар. Сен муну ичсең, бүгүн мына 100 сантиметрде турасыңбы, эртең 120. Мону белгилеп койгон моерге деп балдарга моментип эме кылып бериш керек да. Чайнап талдап бериш керек. Талдап мынтип түшүндүрүшүң керек да. Ама помидорду эмне үчүн, алманы эмне жеп атасың? Мисалы үчүн, сен алма жебесең, мореки этти жебесең, сенин каның түшүп кетет. Каның түшкөндө билесиң, эмне болосуң? Башың айланат. Эс акылың жакшы иштебей калат. Мектеп окуучуларына айта турган болсоң да. Кислород барбай калат. Кислород бул эмне курамындагы железа сен мээңе кислород кычкылтек ташыйт деп балага ушинтип баягы чайнап түшүндүрүш керек да. Ошондой эле чоң кишилер муну өздөрү эле билиш керек. Өздөрү билип эле, мореки каным аз эле боорду жейинчи, мен чала бышырып моментип, этти көрүк жейинчи, анын артынан чай ичпейинчи деп адам, чоң эле адамдар өздөрү баягы талдап калыш керек мындай учурдачы. Анан баягы биз көлөмүнө карабаш керек тамактынчы. Мисалы үчүн толтура макарон же бир күрүч жасап алып эле анан кийин пожалуйста жегиле. Биз азыр туура тамактын тарелкасы дегенге өтпөдүкпү азырчы. Баарына айтып атабыз. Тарелкаң болсо, тарелкаңдын жарымы эле жашылча, салаттан, жер жемиштен болуш керек да, жарым эле. Анан экинчи жагындагы 4төн 1 эт тамак болсо, там тоок болобу, балык болобу, уйдун эти болобу, андан бышырасың. Анан 4төн 1 болсо, бул жерде жанагы акшактар, күрүч болобу, гречка болобу, дан азыктары эртең менен ушул жеш керек. Кеч түштө, анан кечинде. Демек, баягы эртең менен эптеп чай ичип алып жумушка кетип, анан түштө колго тиген жеп, кечинде келип ушундай туура тарелканы колдоном деген туура эмес. Бул туура эмес. 3 маал конкреттүү түрдө тамак жесең 3 маалга тең тиешелүү нерсе. Сен туура айтып келатасың. Биз баратабыз дагы бир суроого. Баягы баарын чогултуп кечинде бир жегенге болбойт. Айрымдар кечке акча жүрөт. Алдыда тамактануунун ушул түрүнө токтойлу. Мен угармандарыбызга да кайрыла кетейин. Бизге келип аткан суроолор бар. Алдыда буюрса жооп беребиз. 0705 53 16 64 сандары кызматта. Жазыңыз, чалыңыз, өзүңүздүн сурооңузду берип кеттиңиз. Эми менде мындай суроолорда туура эмес тамактануунун кесепеттери тууралуу айтып берсеңиз. Конкреттүү көзгө урунарлык эмнеге алып келет? Так, мен жогоруда айтып келгендей, мен балдарым менен да көпчүлүк иштеп келаткан үчүн биз бул жаш кезиндеги 1 жаш, 2 жаш, 3 жашка чейинки, айрыкча 3 жашка чейинки балдарды биз эң эме жооптуу жаш деп айтабыз да. 3 жашка 3 жашка чейинки балдарды да. 3 жашка чейинки эгер балдарды өсүп аткан организм баягы 1 мүнөттө ачка болбош керек деп айтабыз. Баланын 1 мүнөттө ачка. Ошон үчүн баягы жегенин улам эле берип туруш керек да. Алма жейби, печенье жейби, суу ичебиз, ширей жейби. Ошон балдарды эгерде ушу 3 жашка чейин бала баягы денсаулыгу баягы салмак кошпой, каны аз барса, же болбосо тескерисинче, же болбосо жана бир жактуу тамак жеп бир семиз болуп барса, чоңойгондо баягы оорулар, кан басымы жогорулар, кан диабеттер каяктан чыгып атат. Мунун баарын биз айтабыз осложнение детства деп коебуз да.
ошол кичинекей кезинде туура эмес тамактанган Фундамент туура эмес жүрүп калган. айынан ошентип мына азыр давление кан басымы жогору, Гипертониктер көп. Гипертоник анан же болбосо жана кан аз энесинен кан аз бала төрөлөт деп атабыз. Сахар жана кант диабети болуп атат. Ушунун баары эле баягы биз баягы ошо осложнение детства болбош үчүн биз мунун баары туура эмес тамактанган айынан келип атат да. Баягы мисалы азыркы учурда балдардын арасында аллергетиктер аябай көбөйүп кетпедиби? Туура айтасың. Ооба. Себеби дегенде биз каяктан тамак жеп атабыз? Биз йогурттарды жейбиз, жанагы башка бир азыр выбор көп, Азыр маркетинг укмуш. Анан кийин биздин бир республикада бир эң кейиштүү нерсе атайын өзүбүздүн мамлекет тарабынан баягы специализированный детское эмелер питание, тамак жок. Эми башка элдерге окшоп биз өзүнүн баягы маркетинг, өзүбүздүн бир марка менен бир эмелер чыкса сонун эле болбойбу бизде деле. Канча аракет кылсак дагы жете албай атабыз биз. Анан баягы айтып келатабыз, морики чоңойгондо морики давление, кан басымы, диабеттер каяктан чыгып атат деп атпайбызбы? Мунун баары үй бүлөдөн башталат, Айнура. Үй бүлөдөн баштап биз маданиятка балдарды үйрөтүп башташыбыз керек. Ошол эле үй бүлөдө апасын кан аз болсо, ошол аял балдарга кандай тамак берет? Өзү жебеген тамакты балдарга деле бербейт анда. Өзү жакшы тамак кылгап жесе, кан түшпөйт эле да, кан. Анан же болсо тескерисинче атасы сен айткандай шашлыкты көп жейт, мантуну там куртак андан көп жейт. Камыр тамактар жакшы көрүшөт мырзалар. Толук семирип кеткендер, анан барып давление, кан тамыры бар, анан кийин диабети бар. Анан ошол эле темп менен балдарын дагы ошентип тарбиялайт. Кептин баары ошо үй бүлөдөн келип чыгып атат. Ошол жактан барып анан кийин тарып атат да. Мисалы онкологиялык ооруларда аябай көбөйбөдүбү? Ушуну биз туура эмес тамактанууга кандай байланыштыра алабыз? Ооба, бирден бир себептердин бирөөсү дагы онкология ооруларын алып келип атат. Мисалы жоон ичегинин эмеси ракы. Биз ичегин иштешине дагы биз эң аягында көңүл бурат экенбиз. Ичегин иштешинчи, адам баягы бир күн барбайт, 2 күн барбайт, 3 күн жумалап жүрө беришет да. Анын кесепети эмне болорун билбейт да. Баягы зат алмашуулар бүткөндөн кийин баягы кереги жок заттын баары жоон ичеги чогулат да. Анан ал учурунда баягы туура тамактанса, эгер клетчатка деп койгоч, жанагы жашылча жемиштерди көп жеп, айран, сүт эмелер көбүрөөк жеп, баягы ичегини кыймылдата турган тамактарды, азыктарды туура жесек, биз адам баласы баягы биоритм боюнча өзү эле эртең менен барат. Заңдаш керек. Да. Анан бизде жумалап жүрүп алабыз, биз көңүл бурбайбыз ага. Кайчан ушинтип чогулуп баягы чыга турган заттар кайра керектүү эмес улуу заттардын баары кайра организмге кайрадан сиңе баштайт. Анан организм өзүнөн өзү сама отравление боло баштайт да. Анан кантөндөн оорубайбыз биз. Кант ооруга. Анан кантөндөн кийин биз рак, жоон ичегинин рагына жолукпайбыз. Биринчи очередте жоон ичегин биз экинчи мээ деп коебуз. Это второй мозг это. Биз сөзсүз түрдө көңүл буруш 2-3 маал адам баласы барыш керек. Ушул эле жерден мисалы көпчүлүгү ичеги карынды тазалаш керек, арыкташ үчүн ушул нерсени пайдаланыш керек дешет эмеспи? Бул кандай болот? Негизи бул медицинада салтуу ичеги карынды тазалап туруш керекпи? Эгер ооба болсо, канча убакта бир? Өзү эмеде биз медицинада тазалануу деген бизде күндө эле жүрүп турат. Детокс деп коебуз, ооба. Күндө эле жүрүп турат да, күндө эле жүрүп турат. Себеби дегенде бизде зат алмашуу круглосуточно өмүр бою келатат. Зат алмашуу деген бул токтобос процесс бул. Бизде жаңылануу, эски клеткалар күндө өлүп турат, жаңылар пайда болуп турат. Ошентип баягы зат алмашуу, жаңылануу бизде күндө, бизде мынтип жазынданан жайында деген бөлүү жок да биздечи. Бирок айрымдар өздөрү сезет баягы көп кыймылдабай, баягы эмеге даратка жакшы барбай, 2-3 күндөп, 5 күндөп барбай калып, адам өзү сезе баштайт да, башы ооруп, алы кетип, ичи ооруп, же болбосо ичи көп, ар неме боло баштагандан
тазаламасам болбой калды деп анан кийин баягы жасалмандан кийин баягы клизмага бара башташат, анан баягы гидроколонотерапия деп коебуз, аларга бара башташат, ар кандай дарыларды иче башташат. Эми ушунун баары жөн эле бул бизде күнүмдүк эрежеде режим жашообузда болуш керек да. Сен бүгүн барбай калдың, сен ойлоно баштаган. Значит, мен бүгүнкү бир режимде бузуп койдум. Мен клетчатка жеген жокмун, бүгүн мен капуста жеген жокмун, мисалы үчүн жашылча жемиш жеген жокмун. Сууну керектүү түрдө жетиштүү ичкен жокмун деп баягы мен бүгүн күрүч жепдим же болбосо биз гречка жешим керек эле, овсянка сулуу жешим керек эле, кара күрүч жешим керек эле. Ал значит организмге баягы клетчатка аз түшө баштады. Аз түшүп, анан массада чогулуш керек да. Анан жалаң эле бир мындай камыр тамак жеп эле, то жанагы высший сорт анан мына жок, биз высший сорт ун эмес, биз экинчи керек болсо биринчи отрубной баягы кебектүү нан жешибиз керек. Биз ошондой чегиштеп кичине жакшырат, иштешин жакшыртат. Баягы суу режимине деп токтоп калдык. Ооба. Алдыда ошол суу жөнүндө сөз кылалы. Алга чейин дагы ошол тазалануу боюнча да. Мисалы, адам бетине тактар чыгып калса, сен бооруңду тазалаш керек экен деп айтып коюшат го, бири-бирин көргөндө, деп колдоруна так чыкса, сен ичегиңди бооруңду тазалаш керек деп. Бул демек туура эмес тамактанууданбы, же бул ал тереңдеп кетип, чын эле организмде көйгөй башталганда ушундай тактар пайда болобу? Ооба, бул жерде бизде боор чоң органыбыз бар, бул чоң эмеде фильтр да. Эгерде чындап эле туура эмес тамак жей баштасаң, баягы систематически эле айланып кетсе, ошо майлуу тамак жеп атасың, эт тамак жеп атасың, куурулган жеп атасың, баягы анан чала кууруп жеп атасың, чала бышырып жеп атасың, анан баягы боорун деле алы келбей калат, анан фильтрлеп тазалаганга. Жетишпей калат. Анан кийин барып туруп сырткы эмеңе чыгат да. Териге чыга баштайт. Каратактар, анан кийин бир полосалар пайда болот, анан өңү карарып кетет, же болбосо өзүнүн өңүнөнчү. Анан ар кандай ошол учурда баягы күнгө чыгып пигментный обмен бузулат. Эме бул ооба ички орган, бул мунун баары баягы биздин ички органдарыбыздын күзгүсү да, тери. Кандай иштеп атканын белгисин берет ал. Жакшы. Бизде угармандарыбыздан келип аткан суроолор бар. Алдыда туура, бирок арзан тамактанууга мүмкүнбү деген негизги сурообузга токтолобуз. Угарманыбыз мындай дейт: йогурт зыянбы, жебеш керекпи дейт. 260 сандары. Йогурт бул ооба, йогуртту биз баягы кичинекей наристе төлгөндөн баштап 2 жаш, жок эле деген 2 жаш, колдон келсе 3 жашка чейин бербей эле коюш керек. Аны сөз дегенде эми ушул жашта балдарда көп кезигип атат да, баягы аллергия ооруларычы. Аллергия деген бул баягы ошол сырттан келген тамак ашка баланын организми реакциясы да, алчы. Анан андан чоңураак балдарга бере бергиле. Аны именно кичинекей наристе балдарга бергенде да көп эмес, күнүгө эмес болуш керек. Чоң балдар жей берсин. Анан именно 3 жашка чейинкилердин себеби дегенде ошол йогуртту баягы ал кече эле чыккан жок да, ал деген ал 1 ай болду, 2 ай, 3 айдан бери кварталдан бери турат. Аны сакташ үчүн биз стабилизаторлорду кошобуз. Баягы даамы жакшы болсун деп биз клубника эмени ар кандай эмелерди кошобуз. Аны мүмкүн бала аллергия болуп жебей аллергия берип коюшу мүмкүн. Андан көрө натуралдык. Бизде эмне көп? Айран көп, сүт көп. Биздин центрде уйутку бар, биолактын уйуткусу, ошол эле натуралдуу йогурттун уйуткусу бар, бифидобактер, лактобактериялардын уйуткулары бар, балдардын тамагы биолактын уйуткусу бар. Колуңардан алып эле өз колуңар менен жасап бергенге жетпейт, конечно. Кыямдан кичине кошуп коюп, кийинки саламатсызбы эжеке, кээде арыкташ үчүн жалаң салат же жалаң сок ич дешет эмеспи, бул туурабы дейт. Бул баягы айрым адистер өздөрүнүн ар бир адистин азыр программасы бар. Арыктоонун жолдору бар да. Алардын өздөрүнүн акысы, кандай жол менен арыктатат, ал ар ким өзүнүн. Мен болсо баягы натуральный эле, баягы күнүмдүк жашоодо эле эң жөнөкөй эле принциптерди аткарса, мисалы үчүн жооп берип коеюн. Эң эле жөнөкөй принцип, биз ошол эле тамакты баягы аз-аздан бирок 10 жолу же.
бирок ал аз порция менен жейгин да, бир 10 жолу жейгин. Анан баягы сөзсүз түрдө кыймыл керек. Сөзсүз түрдө кыймыл менен эме кылбасаң, анан акыркы тамакты кете 6-7ден калбай жеш керек. Кечки тамакты 6-7ден калбай жеш керек. Анан конечно биз эме кылбайбыз, баягы бирдемени аз же көп жеп айтпайбыз. Ошол эле тамакты эч кандай эмес жок эле, ошол эле тамагыңды жеп жүргөн эле тамагыңды жейсиң, только аз порция менен хоть 10 жолу жейсиң. Анан колдон келсе, баягы биз айтып койдубуз, аппетит тамак жеп атканда пайда болот дейбиз го. Анан ошону эме кылыш керек да, тузун аз кылыш керек. Көрүнгөн специялерди биз анык арыктайм деген кишиге биз баягы даамы жок тамак же деп эле айтабыз да, ачык элечи. Баягы даамы жок тамак же деп эле тузун аз салыш керек, специя кошпош керек. Ошондой эме кылып өзүнүн эрки бар адам эме кылат да. Анан сокту сурап кетиптир. Кээде сок ичкиле дешет го, жалаң дейт. Сок ичкиле аны күнүмдүк эмеде только жанагы фабрикадан чыккан сок эмес, өзүңөр эле колуңар менен жасаган сокду ичкиле. Сыгып алып ичкиле деп айтат элем. Кутман кечиңиздер менен. Акыркы учурда мен таптакыр тола албай жүрөм, жашым 36 Мирлан дептир. Так, тола албагандын мындай эме бар да. Эгерде ата энеси ушундай конституциядагы бала аты болсо, да, ата энеси баягы алма бактан алыс түшпөйт деген сыяктуу, баланын деле акыркы точкасы ата энесинин эмесине барат да. Ошол фигура конституциясына барат да. Атасы эгерде арык болсо, ошол эле боюнча калат да, арык боюнча эле баягы. Анан кээ бир адамдардын баягы бизде зат алмашуу эме болот. Бат болгон, күчтүү болгон үчүн бул балки семиз адамдардан дагы көп жейт, бирок семирбеген адамдарыбыз бар да. Аларда чындап эле айтабыз, иштеген ишин зат алмашуу эгер күчтүү болсо, анда эме. Анан экинчиден баягы өзүнүн тамак жегени кандай? Чындап эле күнүмдүк ошо белок, май, углеводдорду жетиштүү алып атабы? Же астан да алып атабы? Рацион карап көрүш керек аны үчүнчү. Анан иштеген иши, кыймылы, спортсменби же болбосо кара жумушта иштейби? Бирок спортсмендер айрымдары бар, семирбе деген алар тапшырма алат да, анан алар семирбегенге аракет кылышат. Бирок баягы өзүнүн рационун карап көрүш керек, ошо жеткиликтүү жеп атабы, ошо белокту, майды, углеводду аны карап чыгыш керек. Анан ата энесинин конституциясын карап көрүш керек, иштеген ишин мүнөзүн билиш керек да. Анан баягы курт эме денесинде баягы паразиттер болуп калышы мүмкүн. Анан баягы ашказан ичеги оорулары жокпу, ошону карап коюш керек. Саламатсыздар, кызыбыз 1 жаш 8 ай, камырды жакшы көрөт, эт обошо берсе түкүрө берет. Болгон ыкманы келинчегим колдонуп жатат. Бергенге сиздин кеңешиңиз: плов мантынын камырын жейт, этин түкүрөт. Мирлан Москвадан. Банандын зыяны барбы дейт. Москвадан угарманыбыз жазат. Банандын зыяны жок деп эле айтам. Анан эгерде баягы азыр өзүңөр көрүп атпайсыңар, бананда түрлүп ар кандай жолдор менен өстүрүп атат. Ошон үчүн баягы чыгарган жерин карап туруп жесеңер болот аны. Анан эт эле жейт экен, калган баарын түкүрөткөн. Жок, 1 жаш 8 ай дейт. Камыр деле жейт экен. Камыр жейт, ошо учурунда эт жеген үйрөтпөй койгонсуңар. 1 жаш 8 ай экен. Ооба, учурунда баланы баягы этке көндүрүш керек болчу. Бул дагы көрдүңөрбү, Борек, эгер гемоглобин текшерип көрсөңөр, гемоглобин аз түшүп калышы да мүмкүн. Себеби дегенде бала бир жактуу тамак жеп атат. Гемоглобин түшкөн сайын баланын момундай терс жактары чыга баштайт да. Баягы берген тамагыңды жебейт, ачуу жейт, пияз жейт, дубал эмелер чугуп жейт, же болбосо ошо сен ичип аткан жанагы спирт ичимдиктерин ичкенге чейин барат балдар, баягы ошодо тяга болот да, извращение вкуса деп коет. Биз баягы күндө балдар жакшы тамак, ачуу жагын көрүп эме кылып калышат да, тырмалап жеп калышат. Ошол акыбалга жеткирбеш үчүн азырда кеч эмес, кичине аппетитин ача турган бифидобактерин дегендер бар, башка бактериялар бар да, пайдалуу бактериялар бар. Ошолорду кисломолочный баягы кошкула, балага кисломолочный кошкула, бифидобактеринди баш кылып, анан этти бир жолу жебесе айланып келип экинчи жолу аракет кылгыла бергенге мүмкүн
балыктын этин жегиси келип аткандыр, мүмкүн тооктун этин жегиси келип атабы, түрдөп аракет кылып, бирок гемоглобин текшерип кой. Эгер гемоглобин аз болсо, аны канды көтөрүш керек дагы, анан бала көтөрүлө баштагандан бала өзү эле эт жегиси келип калат. Соңку сурообуз болсун. Бизде да келип аткан смстер бар. Корейский аппаратка түшсөм, зат алмашууң начар дейди. Жашым 35 дейм. Эмне кылсам болот? Мен отуруп иштейм кечке дейт. Так, отуруп иштесеңер дагы аракет кылгыла. Дем алыш күндөрү бизде залдар бар, иштейт. Ошо жашаган районуңарда чуркай турган стадиондор бар. Сардын сыртына чыгып кеткиле. Кечинде өзүңөргө жок дегенде эртең менен кечинде 1 саат убакыт бөлүп, кичине баягы физкультура жасап, чуркап, басып, таза абага чыгып, сүзүп сууга, турникке барасыңарбы же башка чуркайсыңарбы, бассейнге барасыңарбы, сөзсүз түрдө кичине козгош керек. Жаман иштейт деле отуруп эле, анан өзүң аракет зат алмашуу деген бул, көрдүңбү, бул белковый обмен бузулганда, майлардын обмени бузулганда, углеводдордун обмени бузулганда, бул уже зат алмашуу бузулуп, анан мүмкүн сен семиздирсиң, мүмкүн салмагың ашыкчадыр, же болбосо баягы бир жериң өнөкөт ооруң бардыр, бөйрөгүңдө оору болуп калышы мүмкүн, өтүң толуп кеткен учур болуп калышы мүмкүн, же болбосо жакшы заңдабайсың, же болбосо да вот ошондо адам өзүн өзү баягы бардык нерсени кыймыл жеңет. Бир жактан алып карагандачы, ооруп жатсаң да кыймылдасаң, кан айланып чуркайт дагы, керектүү жерге каның менен керектүү заттарды алып барып жеткирип турат. Кыймыл баарын жеңген кыймыл деп эсептейм. 0705 53 16 64 сандары кызматта. Анан эми Эркай бije сизге суроо ушул. Туура, бирок арзан тамактанууга мүмкүнбү же? Туура тамактануу бул сөзсүз эле кургатылган мөмө жемиштер, кымбат тамактарбы? Туура, бирок арзан тамактанууга мүмкүнбү? Ооба, биздин бул климатта республикабызда Кудайга шүгүр десек болот. Жыл бою кышын, жайын, жазын бизде республикада ошол жер жемиштерибиз бар. Алмаларды сактайбыз, картошкаларды сактайбыз, сабиздерди сактайбыз, капусталарды сактайбыз. Эттерди сүрсүтүп коебуз, мындай алып карагандачы. Орттар айтканда грек жалып атса да, бизгечи бардыгы бар. Только биз ошону алып, туура күнүмдүк тамагыбызга кошуп, ошону жеп, анан кийин баягы өзүнүн баягы нормалары менен жеп турганга эмне жетсин, мындай алып караганда. Анан бизде эмне, капуста кымбатпы, картошка кымбатпы, этибиз кымбат, ооба, эми этти күндө жебесек дагы тоогу бар, балык бар, этти такыр эле жей албайм десеңер, бизде растительный белоктор бар, баягы немелер, бабы, фасоль, чечевица, нокот, растительный белокторубуз бар, ошолорду колдосок болот да. Эми баягы эттин килограммы 500 сом болсо, фасолдуку 300 сом болот, мисалы үчүн килограммы. Биз алмаштырып турсак болот да. Эгер этти жей албаган учурда жумурткабыз бар, алмаштырып балыгыбыз бар, тоокторубуз бар, жумуртка ошону. Тагыраак айтканда, алмаштырчу нерсени тапса болот. Курамы ошондой эле болгон. Болот да. Мисалы, углевод деген белок. Мисалы, жок белок эт кымбатмага десең, анда ошол эле бабовый белок курамында. Ошол эле бабудан котлети жасап жесең болот, мындай. Мунун баары эмеде адамдын өзүнүн фантазиясынан да ошол фасоль, балык бар. Азыр эмне ошол азыр жакшы интернет тассаң эле ар бир тамактын баягы жасоо рецепттери толтура. Деги эле биздин үйдөгү чоң апабыз, тайнебиз, келиндерибиз, кыздарыбыздын баары бир жагынан баягы повар эле болуп калганбыз, поварбыз. Анын баарын сразу карай кой, ача кой, могу бүгүн бу тоок алып келиптир, эмне кылып койсом болот баарына. Могу сандарын алып келиптир, тооктун же болбосо могу балык алып келиптир деп. Ошону кантип түрдөп, кантип баягы дагы кошумча ошо картошкасын ошо эмелерин кошуп, кантип интернет тассаң эле түрдөп эле азыр баягы биринен билбесең кошуна келинден сора. Азыр ушунчалык баягы возможность, мүмкүнчүлүк көп да азыр биздечи. Эме кылса болот да.
түрдөп жасаса болот. Ушул эле туура тамактануудагы эми суунун ролуна токтоло кетеличи. Суу канчалык деңгээлде маанилүү? Анан адам салмагына жараша канча суу ичиш керек? Суу өзү бул жаратылышта деле сыртта, мисалы үчүн биздин айлана чөйрөбүздө суу жер жемишти сугарат баарын, чөптү баарын сугарат, анан жаман жерлерибиздин баарын жууп кетет, кирлерибизди жуйбуз, баарын. Биздин денебиздин ичине деле ушул кызматты кылат суучу. Ошол денедеги баягы зат алмашуулар, белковый жир обмен, баягы химиядан окуган сыяктуу эле эч кандай реакция, суунун катышы жок жүрбөйт го. Ошол сыяктуу эле суу денедеги зат алмашуу, жанагы баягы зат алмашуум төмөн кетиптир деген балага айтат элем, дагы сууну кошкунуң, питьевой режимди 2,5-3 литрге жайкысын кошкунуң деп айтат элем да. Суу ошон үчүн керек, зат алмашуу үчүн керек. Экинчиден баягы сырттагы эле кирлерди жууп кеткендей ичибизде пайда болгон жана уулуу заттарды да кууп кетет суучу. Ошон үчүн керек, биздин зат алмашуу үчүн. Канчалык суу ичиш керек адам? Суу өзү бизде 30 миллилитр 1 килограммга деп айтып коебуз, а где-то 2,5-3 литр, жайкысын 3 литрге чейин, а так 1,5-2,5 литр күндө ичкен. Баягы тамак, чайдан, сорподон тышкары бул өзүнчө таза ичиш керек суунучу. Таза суу. Ооба, 1,5дан баштап 2,5, жайкысын 3 литрге чейин чыгарса болот. Ушул эми туура тамактануунун таби өзүнүн ошол салты тууралуу сөз кылалы. Биздин саатыбыз аз эле калды, убактыбыз карамагыбызда. Туура тамактануу деген бул баягы сөзсүз эле азык түлүктөрдү бышырып аны жеген эле эмес, аны туура чайноо убагында маалы менен жөө дагы маанилүү эмеспи? Жогоруда сиз мисалы 4-5 жолу бөлүп тамактанган жакшы дедиңиз. Андан тышкары эми тамактануу маалында ошол тамак сиңимдүү болуш үчүн кандай жеш керек? Теги бала чагыбызда эсибизде, ай тамак ичип атканда сүйлөшпөгүлө деп ушу беришчү эле да. Туура, ал туура сүйлөшпөш керек деген, ал туура сөз дегенде баягы жеп атканда биз баягы күкүмдүү эмелерде күрүч, кара күрүч, наамбы, баягы күкүмдөрдү жеп атканда, сүйлөп атканда ал деген баягы өпкө жакка кетип калышы мүмкүн да. Чакап кетесиз. Чакап, анан ошондойго жеткирбеш керек. Анан баягы өпкө түшүп кеткенде бала баягы аны чыгарышта кыйын болот, артына уруп атып чыкканы чыгат, чыкпаганы чыкпай, анан кийин калып калган айрым эмелер ошол жакта воспалениени баягы сезгенин чакырышы мүмкүн да. Тамактан калган калдыктар, баягы кокусунан чакап өпкөсү жакка кетип калат да. Анан ошол баягы кыйынчылыкты алып келет. Ошон үчүн туура айтышат, тамак жеп атканда баягы сүйлөбөш керек, сүйлөбөй, орусча айтканда я глухо нем дегендей тамак жеп атканда. Анан экинчиден биз айтабыз, тамак жегенде өтө ысык болбош керек, муздак болбош керек, тамакты мейлүү кармын жеш керек. Анан баягы көпкө чайнаш керек. Көпкө чайнаш керек, баягы тамактын даамын сезип, ооз көңдөйүндө эле айрым заттар уже эме бөлүнө баштайт да. Анан кийин барып ашказанга түшүрүш керек. Сөйдөн шашып жегенде баягы ашказанга күч келип калат. Баягы өйкөп, ооруп, анан ичим ооруп кетти дегендер ошол да. Тамак жегенден кийин ичим ооруп кетти эле балдар чуркап кетишет. Анан ошонун баары майда жебей, шашылбай жеш керек тамактычы. Биз ошол маданияттарга үйрөнүшүбүз керек да акырынча. Туура тамактануу дегендик, ошол тамак сиңирүү процесси ооздон башталат, чайноодон. Эми ашказан бул жөн гана ошол ашты кармап берип, анан акырындан ары жакка бөлүштүрүп, же андан тышкары да кандай ролу бар? Ашказанда тамак эрийт. Частично деп коебуз, баары толук эрибейт. Ашказандын согу менен тамак эрий баштайт дагы. Анан эрип кашеобразный кылып биздин ички чийге которуп берет. Ички чийгиде анан кийин болгон процесстин баары ошол жерден анан кийин баягы витаминдер, суулар, ошонун баары ошо канга сиңет. Керектүү заттын баары ошо канга кетет, белки, углеводдун баары ички чийгиден. Анан кийин анан калдыктары баары жоон ичиге чогула баштайт. Ал жерден дагы сиңчү тамакта заттар сиңет, а сиңбей калган уже заттар анан сыртка кетиш керек да. Жакшы. Бизде келип аткан смстер бар.
Саламатсыздарбы, Рамазан айыңыздар менен. Азыр орозо кармап, бирок эртең менен чуркай берсек болобу же чуркоону токтотуш керекпи дейт. Орозоңор кабыл болсун. Бул ороз айында ооба биз 2 жолку тамак жегенге өттүк. Ороз айында бул оозду жөн эле баягы механик тамак жөөдөн эле жебей коюп эле жебей коюш эле эмес. Бул айдын максаты, тамакты тыюу маселеси эмес. Бул жерде адам өзүнүн баягы дүйнөсүн, ички дүйнөсүнө тазалоо айы деп эсептейм мен бул айдычы. Анан орозондагы ооба баягы эртең менен сөзсүз түрдө жеш керек. Ооба, сөзсүз жеш керек эменичи, эртең тамактын. Себеби дегенде эртеңки оозу жаппаса, баягы ашказан оорулар, анан жарасы барлар, же дагы башка оорулар козгоп коюшу мүмкүн. Сөзсүз түрдө башкасын кылбаса да эртең менен сөз жабыш керек. Чуркоо бул эме эмес. Чуркаса болот. Жанагындай ар кандай гимнастикалар, скульптуралар, чуркоо боло берет. Болот, эмне үчүн болбосун. Карамагыбызда 10 мүнөттүк убакыт калды. Кийинки суроо бул мисалы курулган тамактар туура зыян, шашлык зыян деп коебуз, бирок эмнеси менен зыян? Ошо туура тамактанууда туура эмес тамактарды бир аз айта кетсек. Так, ар бир эле нерсени баягы майга түшкөндө, майга кууруп атканда колдон келсе чала эле куруш керек, өтө кызартып, уже куурулуп, ошо эт, ошо пияз күйө баштаганда ал жакта уже башка кереги жок бизге заттар пайда боло баштайт да. Ошол эмеге жеткирбешибиз керекпичи. Күйдү деген жерде ал жерде раковый клеткалар бар деген сөз да. Ал жерде күйгүзбөш керек, ошого жеткирбеш керек. Бирок эми баягы адамдар шашлык жегиси келет, мында куурулган бир эме, бирок бул систематический бир өнөк эмеге айланбаш керек. Адатка айланбаш керек да. Жесин бир айда бир там ашпыз 2. Бирок ошол учурда ушуну жеп алдым эле деп баягы алдын алып, баягы өзүнүн кичине баягы суу ичип, баягы жеңил тамактар жеп артынанчы тазалап алышкан жакшы болот да. Баягы калыбына келтирип алыш керек да. Бул шашлык дегенибиздин азыр эми бизде жанагы паразиттердин баары ошол жактан келип атпайбы? Чала бышырылган эттен келип атпайбы биздин жанагы бруцеллезубуз бар, эттер менен эмелер көп го ошолорго. Ошол туура тамактанууда да, мисалы көпчүлүгү жана кадимки эле рафинированный майды колдонуунун кереги жок деп дагы ошол туура тамактанууну кармангандар, сунуштагандар айтып атышпайбы? Эмне себептен ошол кадимки эле чакмакташылган же рафинированный суу майды колдонуунун кереги жок? Эмнеге аны ысытканда зыяндуу заттар бөлүнүп чыгат деп ынандырып келишет? Ошон үчүн айтып атпайм, биз баягы транжиры деп коет да, майга билме түшкөндө эле уже май башка формага айланып кетет да. Анан транжир самый эң жаман эмелер да, майлар да булар. Курулган ошо жасаган майыбызды экинчи колдонбош керек, колдон келсечи, колдонбош керек. Эң бир ракты көбөйтүп атканда ошол болуп атат да. Биз көчөлөрдү көрүп атпайбызбы, пирожки баарында эле бир майга эле кастрюльдөр капкара болуп кеткен, ошо карабай эле кууруп эле берип атпайбы адамдаргачы. Анан өтө ысытпаш керек майды. Ошол майды ысытпай эле, анан кууруп турган тамагыбызды чала кууруп эле, чала кууруп эле өлтүрүп эле анан колдонуп. Аны көбүнчө салаттарга мындай эле для заправки колдонгонго оң да. Мен да ошол тамакты даярдоо боюнча бир ыкманы көрүп аябай таң калдым, үйрөнүп келдим да ошону. Жана казанды ысытып туруп, анан ага биз бар май коюп туруп анан куурабыз го. Алар болсо мындай кылып даярдашты да, мага жагып калды. Ошол эле казанды ысытып, анан ага ысыган кезинде пиязды салып капкагын жаап коюп, анан бир аздан сабизин салып капкагын жаап коюп, ошентип өзүнүн демине эле өзүн бир аз ысыттырып, анан суу куюп, тамак бышаар маалында лён майын же зыгыр майынан эле тамызып коюп бышырышкандарынчы. Анан бул туура тамак депчи. Бул азыр ошондо казандарыбыз чыгып калбадыбы? Азыр биздин кожойкелерге жакшынакай ошондо казандарыбыз чыгып калды, майлуу казандар. Көбүнчө баягы туура тамактануу дегенде биз тиштенип ашка же жарым жартылай ашка жүргөн учурду элестетебиз го, анан ал тамак даамдуу эмес дейбиз да. Бирок ошол мен жана барга айтып аткан жактан туура, анан бирок ошол учурда эле даамдуу, анан пайдалуу тамактангандар көрүп анан дедим, ал үчүн болгону кожойкенин фантазиясы күчтүү болуш керек экен. Бул жерде көрдүңбү, витаминдерди өлбөйт, микроэлементтер, макролорубузду өлбөйт, баары
баягы целостность сохранности баягы сенин ашказаныңа түшөт деген. Тигинди кууруй баштаганыбызда ошон үчүн айтып кетет элем угармандарга, өзүңөрдүн ден соолугуңарды карагыла, анан баягы биз көбүнчө эле баягы колдон келсе ден соолугуңарды ойлосоңор, баягы туздуу, кантты, анан баягы газированный напиткалар, таттууларды кичине биз азайтсак, бир топ эле азайтсак, анан кийин ушул учурда сен айткандай баягы казандар чыга баштады, туура жасаганды үйрөнсөк, куурубай баягынтип сууга бышырганды, бууга бышырганды, жанагындай казандарга бышырганды, туура жасаганды үйрөнсөк, анан колдон келсе баягы биз тамакты жогоруда айтып кеткендей курсагыбыз ачканда эле жесек, анан ача элек болсо деле баягы айрак үстүнө жей бербей, өтө ысык эмес, өтө муздак эмес, баягы мөйлүн түрүндө жесек, анан көпкө чайнап жесеңер деген мен. Бүгүнкү эфирге даярданып бир үй-бүлөдөн интервью алгам. Мен убактыга байланыштуу тарыраак болуп калды. Мен кыргызча эле алар мындай кылат экен да, балдарына туз кошпой эле мындай чым-чым эле туз кошот экен дагы, анан баарын башында мисалы баягы Кудай Таала кандай жаратса ошол бойдон эле ошол эле даам менен беребиз дейт. Мисалы жөнөкөй эле капустаны турап туруп берип коебуз, сабитти турап туруп берип коебуз дейт. Тамак ашка биз чым-чым эле туз салсак салабыз, салбасак жок дейт. Анан кичинекей балдарды айтат да, эгер ошо кичинекей кезинен алардын вкусовой рецептор деп коет эмеспи, даам сезүү рецепторлору туура калыптанса, ал ошол бойдон өмүр бою туура тамактанат дейт да. Эгер кичинекейинен биз дүкөндөн чупа-чупс алып келип берип, ал жактан шоколад, бул жактан дагы фастфуд алып келип бере берсек, кичинекей кезинде баланын ошол даам сезүү рецепторлору туура эмес калыптанат да, болду дейт. Анан сен адамды кайра көндүрө албайсың туура тамактанууга дейт да. Ошондуктан жанагы жогоруда айтып кеткендей, бала 1 жаш 8 айга эт жебейт деп атпайбы, ошо учурунда упустили моментти деп айтат элем да. Мен ошо эт десе эстеп кеттим. Бир эжекебиз этти жанагындай майдалап кофемолкага, анан картошкадан кошуп майдалап туруп эле бере берет да баласыначы. Анан таң калчу элем көрсө ушундай жагы бар экен. Жок, бышырып турупчу, сууга бышкандарын. Это уже биздин апалардын фантазиясы ал. Эмне көп интернетте түрлөрү көп азыр, рецепттердин. Это мен деле айтам мамашаларыбызга, апаларыбызга. Фантазияны иштетип. Это уже силердин фантазияңа. Кантип украсть этип бересиң, таликага ушу кашанын үстүндө эмне коюп бересиң, эмне себеп бересиң, это уже сен фантазияңда эле. Карамагыбызда 3 мүнөттүк убакыт калды. Сизге эркин микрофон. Ошол өзүңөрдүн ден соолугуңарды карагыла, туура тамактанга үйрөнөлү, акырын туура тамактан маданиятын үйрөнө баштайлы, той аштагы көрүнгөн ошол тамак азыктар ар бир үй-бүлөдө болсун деп айтат элем мен. Биздин адатыбыз бар го, баягы мейман келгенде эле чыгармай, башка учурда бекит андай болбош керек. Ошол азыктар, тойдо турган азыктардын баары күнүмдүк биздин рациондо столдун үстүндө туруш керек. Рахмат. Биздин коногубуз бүгүнкү эжекебиз улуттук балдар жана энелерди коргоо борборунун дарыгер диетологу Кадралиева Эркайым Калыковна болду. Негизи баягы сонун сөздөр бар эмеспи? Баардык жаратылыштагы жер жемиш, жашылча жемиш бизге тамактануу, азык үчүн берилген деп. Ошондуктан канчалык табиятына, канчалык баштапкы жаратылганына жакыныраак болсо, ошончолук сиз туура тамактанган болосуз. Анан ошол көп нутрициологдор тамак ашты алып атканда кутуну кара дейт, канчалык ал жакта көп азык-түлүктөр жазылган. Эгерде көп болсо, аны алба дейт. Эгерде ал канчалык аз, канчалык натуралдыкка жакыныраак болсо, анда ошону ал деп келишет эмеспи? Анысы кандай достор, ден соолук сиздин колуңузда. Туура тамактануу менен сиз өзүңүздүн жашооңузду сапаттуу, анан бактылуу кыла аласыз. Бакыт бул көбүнчө биз материалдык нерсе менен өлчөйбүз, бирок бул бакыт жакындарыбыздын күлкүсү, жакындарыбыздын аманчылыгы, анан биздин бекем ден соолугубуз экен. Ошондуктан ар бир угарманыбызга кааларым, бекем ден соолук, эч качан оорубаңыздар. Биз болсо сиздер менен кайрадан эртең таңкы саат 8де амандашам. Эжеке, сизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Алтындай убактыңызды бөлүп, атай элибизге сонун маалыматтарды айтып бергениңиз үчүн чоң рахмат сизге. Ушул уктуруудан кийин көптөгөн энелер менимче ойлонот болуш керек да, мен үй-бүлөмө эмне тамак берип атам, мен үй-бүлөмө кандай витамин берип атам деп. Анан ошол чындыгында биздин тамактануубуз жакшы жакка өзгөрсө деген тилегим бар. Бар болуңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын. Кайрадан амандашканча аты жөнүм Айнура Миназарова.